Элибиз илгертен элдик дарылоо ыкмалары аркылуу карандай суу ичирүү менен аргандай дарттан айыктырып келген. Ал кымыран же көк суу деп аталат. Бул даба суулар бири-биринен айырмаланат жана ичүүнүн эки башка тартиби бар. Кымыран менен көк суунун экөөнүн айырмасы бар да. Мисалы үчүн көк суу бул аябай ооруп калган адамдар жасайт. Ал көк сууну жылдын кайсы мезгилинде болсо дагы ошол ичсе болот да. Көк суу ал ошол адамдардын 40 күн ошо денесиндеги жанакындай оорук заттарды алыш үчүн көк суу ичкен да. А кымыран деген бул өзү бир жылда бир эле мезгилде иче турган, мындайча айтканда, диета деп атпайбызбы? Ошол бир жылда бир эле жолу өзүн өзү тазалай турган ыкма. Кыргыздар илгерки ата-бабаларыбыз баары тең ушундай акылдуу эл болгон. Ошол кымыранда мына момундай чен идиш болуш керек да, мына боорукки чоң чыны. Илгери момундай чоң чынылар, анан кийин мындай чоң чынылар жыгачтан жасалган кеселер болгон, кесе деп коет. Ошого мына жылуу сууга 2 кашык момундайдан сүт куйган да, мынакей. Ошентип чоң чыныга жылуу суу куюп, ага 2 аш кашык сүт кошуп, тилек айтуу менен иче баштайсыз. Ошо 40 күндүк кымыран ичүүгө ниет кылдым. Ушул кымыран менен ашказанымдагы, боорумдагы, өтүмдөгү таштардын баары талкалансын, тазалансын, демиме дем кошуп, ишиме ийгилик болуп, жаратканым ушу жакшылыгын берсин деп анан кийин тилек кылабыз да, анан ичебиз ушуну. Эртең менен саат 6, эртең менен эрте турганда гана жанакы сууга 2 кашык сүт куюп туруп, ошого тилек кыласың дагы, андан кийин айран, кымыз, сүт, уйгумуз, жалаң ак ичесиң да. Ошол мезгилде нан жебейсиң, эт жебейсиң. Саат 6га чейин эт жебейсиң. Жалаң эле ушундай айран, сүт, кымыз ичип өзүңдүн ден соолугуңа эме кылып турасың да, ар бир 2 саат сайын. Анан кийин 6да гана тамак жейт. А күндүз такыр нан, пан андай мындай жебеш керек, эт жебеш керек. Ошо 40 күндү ушинтип карманабыз. Ата-бабадан келе жаткан кымыран ичип ден соолукту чыңдоо жүрүлгөсү жакынкы жылдан бери кайрадан жандана баштады. Бир жылда бир кымыран ичүүнүн атайын убактысы бар. Ошо 12-майдан баштап бүт койлорду, уйлар, жылкылардын баары жайлоого чыгышат. Ошо жайлоодогу чыккан чөптөрдүн баарын жейт да, ошонун баары сүт көтөт. Ошол мезгил 12-майдан башталат да. Ошо 12-майдан баштап эсептегенде 21-июнь эң узун күн болот. Эң узун күн болот да. Мына ошол 21-июнь биз үчүн, ошол адамзат үчүн майрам да. Себеби эң күн токтойт. Андан кийин ошо күркөр чыккандан кийин чөптүн даамы башкача болуп калат. Составы өзгөрөт, чөп өзгөрөт да. Уже анан кийин сүт да башкача болуп калат да. Мына ошого чейинки кармаган 40 күндүк кымыран бүт адамзатка пайдалуу да. Найча бүбү Жаманкулова кымыран ичүүнүн ден соолукка пайдасы чоң экенин сезип, жыл сайын ичүүнү адат кылып келе жатат. Бул 40 күндүк кымыран деген бул тазалануу. Баягы диета деп атпайбызбы көбүнчө. Биздин ата-бабаларыбыз эзелтен денесине, ден соолугуна кам көрүп келген да. Бул кымыранды ичишип, бир жылдык топтогон ашыкча денесиндеги нерселерди тазалаган ушу кымыран менен. Тазаланууда бир топ жеңилдеп калам да. Жеңилдеп калам, анан мага жаккан жери бул 9дан кийин тамак ичпейбиз. 9га чейин тамак ичебиз, 9дан кийин тамак ичпейбиз. Антип мынтип бир 10-11лерге жатканга чейин ичкен тамагың аш болуп калат дагы. Анан кийин түнкүсүн жеңил уктайсың. Анан эртең менен туруп кайра 6дан баштап кымыран ак ичип баштайбыз да. 12-майдан башталган кымыран ичүү убактысы 21-июнга чейин созулат. Кымыран ичүүнү токтоткондон кийин кадимки тамактанууга акырындык менен өтүү сунушталат. Керемет Сабыржанова, Аида Токталиева, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.